Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салым кошкон Атул коомдук ишмер Жыпар Жекшеев оорунун айынан каза болду. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги улуттук госпиталда COVID-19 илдетине байланыштуу дарыланып жаткан кезинде 21 июлга караган түнкү саат 1:30 тегерегинде үзүлгөн. Жыпар Жекшеев 1947 жылы 26 майда Кыргызстандын Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талды Суу кыштагында туулган. Ал 1971 жылы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, 1988 жылы Мамлекеттик көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адистиги боюнча магистратураны аяктаган. Жыпар Жекшеев 1995-2000 жылдары Кыргызстандын Кош палаталуу жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрагасы болгон. 2005 жылдын 24 мартындагы биринчи элдик инкылаптан соң ошол жылдын апрелинен тартып ал абалды турукташтыруу боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары болгон. 2007-2009 жылдары Жыпар Жекшеев Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиясынын башкы катчысы болуп иштеген. 2009 жылы ал Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин бири болгон. 2017-2019 жылдары ал КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеп, өз ыктыяры менен бул коомдук жумуштан кеткен. Жыпар Жекшеев Кыргызстандын кайра куруулар доорунан берки коомдук саясий турмушунун тарыхына байланыштуу кыргыз жана орус тилдеринде 3 китеп, 100дөн ашуун аркыл публистикалык макалаларын жарыялаган. Ал Кыргызстандын даңк медали, Манас 1000 эстелик медали, Казакстандын ардак грамотасы менен сыйланган. Жыпар Жекшеевдин артында жубайы, 2 кызы, 4 уулу калды.